Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Талас шаарынан бардык шарттары менен ушул өзүңүздөр көргөн там сатышка коюлду. Там издеп жүргөндөр бул дарегине көңүл буруңуздар. Мен турган көчө Калинина көчө. Мына машина өтүп аткан көчө Токтогул көчөсү. Токтогул көчө менен келип эле Калин көчөгө күн чыгышка бурулганда оң жак бетте 138 даректе ушул үйдү көрө аласыздар. Бул жакта инфраструктура эң жакшысы номер 5 мектепке жакын, чоң Чыңгыз Айтматов көчөгө жакын. Көчөгүбүз асфальттанган. Жакында ушул жерден центральный канализация өтөт дейт. Бул жактан болсо номер 3 мектепке, номер 4 мектептерге дагы жакын. Мынакей караңыздар, эшиналдын баары тегиз стяжкаланган. Бул жеринде ушундай навеси бар. Үйдүн бардык айнектери пластик, жана ошондой эле үйдүн сырты дагы пеноплекс менен утепление болгон. Огород жаган бир көргөзүп коеюн, андан кийин үйдүн ичине киребиз. Участок жалпы 7 сотых дейт китеп боюнча. Мына бул жагын караңыздар. Пескоблок менен жаңы салынган сарайлары, складдары, жээктерине чейин киши басканга жакшы кылып стяжкалап койгон. Алма көчөттөрү отургузулган. Бул жагында караңыздар. Жүзүм, тапчан, очакканабыз дагы жакшы экен, караңыздар, жаңы салынган. Бул жагында да эшиги бар экен. Ыңгайлуу, караңыздар, кирип чыкканга. Бул жак бетинде дагы жүзүм отургузулган. Роза гүлдөр, огороту дагы чынында эле аябай уютный экен. Азыр негизги эшиктен мен силерге үйдүн ичине кирип тартып берейин. Жаңы эшик салынган. Негизги эшиги. Бисмилла. Киргенде эле бул жер прихожка. Прихожкадан бул эшикте санузел. Караңыздар, ичинде бардыгы кафель, унитаз, раковина, бардыгы жайында. Андан кийин кухнясы. Мына бул эшиктен жанагы сыртка чыгып кетсе болот, очоккана жакка. Топкасы ушул жерде. Бул чай ичүүчү бөлмөсү. Мына кухнясын караңыздар. Бардык суулары киргизилген. Отоплениясы от менен дагы, ток менен дагы жылыйт экен. Андан кийин прихожкадан бул жагында чоң холл. Дуалардын баары обой жабыштырылган. Потолок, натяжной потолок гүлдүү. Ошондой эле натяжной потолокко софиттер отургузулган, люстралардын баары тагылган. Холдон түз киргенде бул жагында зал экен. Залдын дагы ичи дуалдары обой, потологу гүлдүү натяжной потолоктор тагылган. Андан кийин холдон оң жакка коридор кетет экен дагы. Коридордон бир бөлмө, мынакей уктоочу бөлмө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Потологу гүлдүү натяжной потолок тагылган. Дуалы болсо жидкий обой. Кенен экен. Коридордон сол жака балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жакта дагы дуалдары обой жабыштырылган, потологу натяжной потолок. Чакандыраак экен. Андан кийин дагы бир балдардын бөлмөсү. Бул жакта да потолок, натяжной потолок тагылган, дуалы жидкий обой. Баасын туугандар $55,000 сурап жатат. Варианттарды карайбыз дейт. Өзүңүздөр дагы үй жакса келип көрүп, соодалашып, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар. Там издеп жүргөн досторуңуздарга дагы бул видеону жөнөтүп коюңуздар.